Мээримдүү, ырайымдуу жараткандын аты менен баштайбыз. Кудайга чексиз шүгүрлөр, аябай сонун иш-чарада турабыз. Кудайдын буйругу менен азыр эле менин бир өмүрлүк Аллах Таалах берген устазымдан кийин ушундай иш-чарада ушундай бир сонун илимдүү, билимдүү, жакшылыкка умтулган аялдардын астында турганыма шүгүрүбүз миң, тообобуз түмөн. Бар болуңуздар. Негизи Википедиянын 2023 жылкы маалымат бүтүмүнө таяна турган болсок, ал мустактан бери бүгүнкү күнгө чейин жер үстүндөгү жаныбарлардын 2 миллиондон ашык түрү бар деп айтылат. Ошол жаныбарлардын ичинен эң бактылуусу жана өзгөчөсү Аллах Таала назар мээрим менен сыйлаган адамзат дайым ушундай жакшы иштер менен чогулууга милдеттүүбүз. Анткени аябай чоң жоопкерчилик, мүмкүнчүлүктөр берилген. Аны далилдеш үчүн аябай акылдуу, баңгизаттарды таап кое турган, кылмышкерди туткан иттер бар. Адамдын колунан келбей турган эрдиктерди жасай турган, циркте ойной турган арстан, жолборс бар. Билими, өнөрү бар алардын. Адамдан алдаганча сезимтал, сергегирак дельфинди билебиз биз. А сулуулугу боюнча аккууга жетүүбүз жок го дейм. Бирок Аллах Таала мени улуктасын, мени таанысын жана бири-бирине илим жеткирсин деп тил жана ыйман менен сыйлаган адамзат катары мен шүгүр айтам, ушундай иш-чаралардын көп болушу үчүн дуа кылам. Негизи аял кишинин таман жайы бейиштейт. Анткени бага чейинки устаздар аябай айтты, ал жаатта мен көбүрөөк айтпаганга аракет кылайын. Анткени ошондой алымдар бар жерде айтат го, баягы суу бар жерде чамым өтпөйт дегендей, алардын алымдардын илиминен кийин биз көбүрөөк ал нерсеге эмес, өзүбүздүн жеткен билимибиз жөнүндө сөз кылууга аракет кылалы. Мен элимпозмун. 12 жыл сөз байлыгын адабиятты иликтедим. Ошол жерде аял тууралуу өтө сонун ырлар, эне тууралуу айтылат. Мага өзгөчө көбүрөөк жакканы бул апа сенин көйнөгүңдүн гүлдөрү тирүү болчун, колуң жуп-жумшак эле деген ырлар, же болбосо жарык дүйнө жашоо берген энекем деген ырлар, же татыбайт го минуталык толгонго менин күндү алып келип бергеним деген саптар. Ошол аял болуунун өзү канчалык түйшүк. Эгер ошол аял дагы адамдардын нафсысы жанагындай болуп, коомчулукка коркунучтуу болуп калбас үчүн ыйман жеткирүүнү кесип кыла турган болсо, ал аялдарга мен аябай суктанам жана таазим этем. Бар болуңуздар, устазалар. Анан эми аял кишиге ушундай бир чоң жоопкерчилик, чоң нерсе берген экен, бизге байланыштыргычтык, энергия берүүчүлүк, анан адамдан адам тукумун улай турган функцияны бериптир. Ошонун баарын алып жүрүүдө ар күнү илимдүү болууга, анан өзүбүздү өзгөртүүгө кылган аракет ушундай иш-чарабыздын болгону туура эле деп эсептейм. Анткени кийинки мезгилдерде эмнеге аялдар эле окуй беребиз, эркектерчи деген нараазычылык көп болуп атат. Эркек табиятынан айкөл болот. Эркекти дагы аял тарбиялайт, таасир этет, төрөйт, бооруна кысат, чоңойтот. Анткени адамзаттын тарыхын өзгөртүүгө себепкер болгон аалымды дагы жана полководецтерди, илимпоздорду, ачылыштардын баарысы жасаган инсан мырзаларды эне тарбиялаган жана эне төрөгөн. Эми урматтуу апалар, урматтуу айымдар, көп жерге барып, эң көп сыртка чакырылган спикер катары үй бүлөлүк мамилелер боюнча бардык. Көп саякатка чыктык, бирок мен эки нерсени белгилеп коеюн. Ушул дин, илим, эки дүйнөлүк илим даңаза алган форумдагыдай жыргалдын жүрөктүн тынчтыгы менен ак окуй туура деген сезим башка эч жерде болбойт. Экинчиси, умрага баргандагыдай жүрөктүн жумшаруусу менен Кабанын түбүндөгү ыйлагандай тазалануу башка эч мамлекетте эч нерсе болбойт. Бүгүн ошол нерсе үчүн отурабыз. Биринчиси, жүрөгүбүздү тазартып, бизди окуткан устазалардын батасын алып, ушундай болсо экен деп келдик. Биринчиси, экинчиси, арамыздардан бирөөгө умра сапары буйрат. Анан ошол нерсени уюштурган, мага эмне болуп кетет эле дебестен, ушунча кишини бириктириш кыйын, 5 баланы тарбиялаш кыйын болуп атат дебестен, баарыңыздардын кыйынсыздар, дөшасыздар, таасирдүүсүздөр, бирок бириктирүүнү колго алган. Мен ушул Кайрымдуу жүрөк фондуна же ошондой эле Мирзатайымга, ошол Мирзатайымды тарбиялап бул жерде отурган баардыгына көз салып отурган апа сизге дагы ыраазычылык билдирип өтөйүн. Бар болуңуздар. Анан урматтуу айымдар, жалпы сиздерден суранарыбыз, биз бассак турсак
баскан турганыбыз аябай коомго таасирдүү болот экен. Азыр эле устаздарыбыз айтып өттү. Эгерде кимге бүгүнкү иш-чара жагып аткан болсо, сөмөңүздөрдү көтөрүп койсоңуздар, сөмөңүздөрдү көтөрүп коюңуздар. Мынакей. Бардыңыздар бармак көтөрдүңүздөр. Балдар, коом, эркек, күйөөбүз биздин айтканыбызга караганда кылганыбызга көбүрөөк таасирленет экен. Ошон үчүн сулуулук чачууга, мээрим берүүгө, элдештиргис болууга, илим жеткирүүгө жана бири-бирибизге жакындатууга аябай салым кошуу бизге берилген вазифа экендигин кыйналып, даттанып, ыйлап эмес, сыймыктанып алып жүрөлү демекчимин. Анан акырында айтарым, аябай чоң кесиптер бар. Бул дүйнөлүк кесиптер болот. Жашашты, бул нерсени билсең, математика момундай, химия, ал өтө барктуу кесиптер. Алардын бири катары азыр эле биздин алымыбыз эжекесине гүлүн тапшырды. Ушулордун баардык кесиптик майрамы бар. Бүгүн дарыгерлердин күнү, бүгүн мугалимдердин, бүгүн тигүүчүлөрдүн, бүгүн маданият кызматкерлердин, бүгүн люстра тандагычтардын күнү, каш боягучтардын күнү деген да майрам бар. Бирок адамдын эки дүйнөлүк илимин жаркыткан, жашоосуна жол көрсөткөн жана башкалардын эң кыйын болгон нафсысын арыктатып, ыйманын семиртүүгө курбандык салган устаздардын да кесиптик майрамы болуш керек. Себеби биз ошол нерсени кылмайынча бул нерсе модал болбойт. Буга бир мисал катары 14-ндө Ден Валентин деп баардыгыбыз кыздар ыйманынан ажырап сүйүү күнү болуп жүргөндө китеп белек берүү күнү деп бир жаштар чыгарып койду эле. Бүгүн ошол нерсе жеңди. Мындан нары 1-июнь балдарды коргоо күнү болсо, Кыргыз Республикасында 2-июнь устазалардын майрамы болсун дейбиз. Бар болуңуздар, тынч болуңуздар. Бүгүн эмне сөз айтсак дагы жарашат, кандай кубансак да жарашат. Кубангандан жүрөк жарылып, маңдай айрылса бүгүн ошондой болмок. Аябай толкунданып турам. Сиздердин илимиңиздер бизге да жуккан болсун. Башка тармактан өтө эле илимпоз болуп, кыйын болуп кеткен менен биз эми эжелеп майда сүрөлөрдү жаттап жүргөндөрдөнбүз. Ошо катарыңыздарда Куран катмы кылып, ошонун соовун алып, Аллах Таалах менен баарлашып, аларды Аллах Таалахтын бизге да назарын түшүп караган хафиза устазалардан болуш бизге да насип этсин, дуа кылабыз. Нурубуз ишкебизге терең ыраазычылык билдиребиз. Чоң рахмат. Бардыңыздардын убактыңыздар кымбат, убакыт